Мен өзү Баткен облусунда төрөлгөм. 2001-жылы болгон. 22-декабрда төрөлгөм. Ушул спортко 17 жашымдан келгем, ММА'ге. Ага чейин жаштыкта болгон, өзүбүзчө жана үйдө тренировка кылып, чуркап эле. Сенде баягы кичинекей малынан бери кызыгуулар бар турбайбы? О, кичинекей малынан бери ошо спортко жакшы рахматтайм буюрса, ушул тренировкалар менен эле, подготовка менен жүрөбүз. Көп жылдан бери сен баягы беттештерден көрбөй калдың. Эмнеге? Кичине травмага байланыштуу. Боюмдан травма алып койгон болчумун. Ошодон ошону восстановление кылып, максымдап тренировканы баштап алдык. Жакшы. Ушул эмнеге келип калышыңа эмне түрткү болду? Неге башка спорттун түрлөрү эмес? ММА'ге кызыкканымдын себеби өзүм ошо айта кеткендей жаштыгымдан кызыкчумун бул спортко негизи. Ошо телефондордон көрүп, ошолорду көрүп эле кызыгып кетип атабыз. Жана андай да, мен да бир баягы ушундай учур болгон кичинекей кезимде. Биздин буракта эми красный кичи экенсиң. Жек жаандардын кинолорун көрүп алып, ошолордой болуп көчөгө чыгып машыгып, Ошентип машыгып жүрүп эле ошол шаарга келип, окууга тапшырып, анан ошо ММА'ге кирип, башында мындай өзүбүз үчүн эле кылчубуз да. Барып келип, анан кичине кылгандан кийин ошо результаттарды кылып баштап, ошо профессиональный деңгээлде азыр даамын баштап атабыз. Демек ошентип кызыгып отуруп эмнеге келип. Жакшы. Учурда эмнеден тышкары Бишкекте эмне кыласың, окуйсуңбу? Учурда эч нерсе кылбайм. Окууну заочный кылып салгам. Анан азыр эртең менен кечинде только тренировка, башка жумуш кылбайбыз. Эртең да ошол жерде, кечинде деле ошол жерде. Демек, учурдагы жашооң спортко толук менен байланыштуу. Тууралуу экен да. Жакшы. Эми беттештериңе келели. Азыр акыркы эки беттешиң бар. Эси Янгылс. Ага чейин AFC'де Гран-приде беттешке чыгып, ал жактан автоунаа. Ошол тууралуу бирок сөз кылалы. Алгачкы Гран-при жөнүндө чечкендердин бири болчу. Ошол 2022 или 23 болуп калабы, ошо декабрь айында болгон турнир, Гран-при 2022. Декабрь айында 61 кг салмакта болгон. Ошондо 4 беттеш өткөзгөм. Өткөзүп, ошо автоунаа жеңип алгам. AFC'нин поясын курдум. Бул стенада турган курсең болуш керек. Жок, бул меники, бул жерде эмес, меники. Бул жерде Нурду Рустам братандык менен Нур экөөнүкү. Үйгө таштап койгом. Жакшы. Анан ошондогу сезимдер тууралуу бир аз сөйлөшпөк. Балким ушундай гран-прилерге кызыгып жүргөн жаштар болсо, кандай экен, сен аркылуу кичине болсо да даамын көрсүн. Мен өзүм ошол 2 жолу гран-приге катыштым да. Биринчи гран-приде 57 кг салмакта катышкам. Анда Москвада тренировка кылат болчумун. Ошо тренерим менен ошол жакта тренировка кылып 2021 келгем. Москвадан келип сразу ошо гран-приге келгем да атайын. Даярданып келип, анда финалда жеңилип калгам. 57 кг болгон. Ошол бойдон мен Кыргызстанда калып, Кыргызстанда тренировка кылып 2022 61дин гран-прisi өтүп калат. Ага дагы 2,5 айдай подготовка кылгам ушул жерде. Профессионально карап, полный баш үстүнө спортко кирип калганбыз да. Ошо мээнетке жараша эле болгон го дейм. Мен ошол 2 гран-приндеги бардык бойлорду көргөм. Көрүп чыктым. Кылынбек 60 жылында. Отулуп калгансың. Андан кийин дагы баягы ошол жерде бир аз кандай десек, тирешүүлөр дейбизби, кызыктар адамдар дейбизби, экөөңүн боюң дагы реванш жасаа деген көп чыккан. Андан кийин эмне болду?
Андан кийин эч нерсе деле болгон жок. Ошо реванш болот деп, болбойт деп эле өтүп кетти ал. 61 килограмм ошо салмакта гран-приге жазылам деген өзүнүн себептери менен урушпай калды ал да. Түшүнүктүү. Анан кечеги ошо 2020-жылдагы 61 килограмм салмакта гран-приде дагы бир фавориттердин бири Баяман Эсенбек болду. Анын дагы күрөш чеберчилиги көбүрөөк мыкты болгондуктан ушул күрөш отуруп жем коюшу мүмкүн деген ошол жерде талкуулар көп болгон да. Анан жеңи сен тарап экен, сен кеттиң. Бул кандай болду? Тактика ушундай беле же ал жерде өзү тактика кичине башкачараак болчу. Анан мээнетке жараша болгон Кудайым да ким көп мээнет кылса ошого берет да. Мен мээнетим көбүрөөк болгонбу билбейм, мага берген. Просто ал жерде өзүбүздүн стойкада эле иштейли деген элек. Анын билеттер күрөш деле жакшы бала. Мени тегдаун кылып жыгытып алган. Өзү менин коронный приемум да, треугольник. Ошо кармап негизинде жеңип алды. Ошо негизинде жеңип алган. Яныңыздагы беттештерге келели. Эмне себептен, эмне такт жетишпей калды сага? Беттештер сол жакшы бул нукта чыгарыш үчүн. Яныбызга беттештериме даярдыктар деле жакшы эле болчу. Негизи подготовка. Акыркы боюма келсек, весогонкадан эже алып калдым. Слишком көп коньячитип алдым деп. Өзүмдүн ден соолук жактан да. Анан ошонун негизинде деп ал өзүм чечим чыгарып койдум да. Подготовка жакшы болчу. Сбордон келдик, Дагестанда сбор өткөзүп келдик. Ал жакка бардык. Ден соолукка байланыштуу. Ошол ден соолукту жакшылап чындап даярдыктар азыр жакшы. Азыр алдыңкы беттештерге буюрса башкача жакшы даярданып чыгабыз деген ойдобуз. Башкача настрой менен, башкача дух менен чыгабыз иншалла. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? Үй бүлөдө 2 эле бир тууганбыз. Кийин уком бар. 2004-жылкы. Ошол. Келечектеги пландар тууралуу сүйлөшөлү. Келечектеги пландар тууралуу. Келечекте ар бир эле боецтин оюнда үй иши. Мисалы, меники деле ошол. Талыкпай эмгек кылып, үй ишиге чыгайлы, ошо кыргыз делегин ошол жака барып желилетели деген ой максаттар деле жүрөбүз. Главный цель ошол, үй ишиге. Буюрса ошол УФСге жетесиң, ишенебиз. Иншалла. Жакшы Кыргызстан жетең бийик келип жетет деген толук ишеничибиз бар. УФСге жеткенге чейин учурда мындан кийин кайсыл уюм менен, кайсыл организациялар менен сүйлөшүүлөр болуп атат? Жакынкы убакытта сенин кайсыл жерден беттешиңин көрүп калышы мүмкүн? Жакынкы убактарда азыр Шумкар Прайд деген организация ачылган жаңы Кыргызстандын ичинде. Ошол жерде 23 февраль күнү Ош шаарында болот. Главный бойдо мушташам. Андан кийин уже иншалла Эсейде мушташабыз. Эсей менен договор кыргызча айтканда келишим барбы? Келишим жок. Ал жакка биз постоянно барып мушташканда бир эле бойго контракт алабыз да. Долгожданный контракт жок. А в данный момент бир бойдон эле контракт алып мушташкан жакшы. Если 5 бойго контракт алып, Эсейге кармалып калып, океандын ар жагынан да контракттар түшүп калса, ал жака бара албай ортодо каласың. Ошо 1-2 бойго эле. Если Эсейдин основной лигасында калам деп нормально настрой болсо, долгожданный контракт жакшы. В данный момент биз өсүп келаткан балдарыбыз бир-бирден алган жакшы болду, менин оюм. Ошол бир-бирден канча гонорар алдың эле бир контракт? Последний оюндан эле айтып коеюн, пример ошол 150 миң, 150 миң. 150, да.
жаш экен, балким ушул нерселерди баягы жаш өсүп келе аткан мушкелдер аларга кайсы бир деңгээлде стимул катарында түшүрүп атабыз да. Ооба. Жашыштын кереги жок да, айтыш керек. Жаш балдар чыгыш керек. Көзүң демек ушундай акчалар бар турбайбы, ушундай нерселер бар турбайбы деп аларга да кайсы бир деңгээлде мотивация болот деген тарыздебиз. Америкада барып мушташсак, UFC'ге көбүрөөк жеткенге мүмкүнчүлүктөр болот депчи. Сенде дагы учурда баягы виза жагынан аракеттер болуп атабы? Өзү данный момент виза жагынан аракеттер болбой эле, болгон жок. Азыр агайыбыз менен сүйлөшкөн болчубуз, виза жагынан эми катуу аракет кылып баштайбыз деп. Америкага барып, основной ошол жактан UFC'ге жакшы жолдор бар экен да. Кыргызстанда туруп эле Ресейде дагы башка чыгып кетиш кыйын. Да, кыйын болуп калат. Спортсмендер, спортчулар Кыргызстанда урушпайт да. Кыргызстанга деле балким чет элдик Бразилиядан болобу, океандын ар жагынан, бери жагынанбы атаандаштарды алып келип туруп уруштура турган болсо. Конечно, бул Кыргызстанда гонорар жагынан азыраак болуп калат да. Профессиональный деңгээлде машыккан балдаргачы. Мисалы бул жерде 2 ай, 3 ай тренировка кылып, ага тренировкага короткон акчалары деле чыкпай калат да. Кыргызстанда мушташсачы. Ошол аркылуу эле чыгышпайт го дейм. Ошол чыкса болот, мына Шумкар Прайдта, EFC'де, БФ өтө жакшы элес. Ошол EFC, БФ аркылуу эле өсүп келген балдарбыз да, Кыргызстанда бар эле. Ошолор деле мушташканбыз. Кыргызстанда көпчүлүк мушкерлер ушундай организациялар өстүргөн, ооба. Уюмдарга чыгып мушташып сунушпат. Бөлүп отдельно кылып айтайын. Өзү үчөөнө тең эле чыгып мушташса жакшы. Баарында эле жакшы өтөбүз. Мисалы EFC'ни пример кылсак, Шола байке өзү турнир круговой боюнда эле профессиональный турниринде эле өтө жакшы деңгээлде өткөзөт. Азыр Шумкар Прайд эле эми көрүп атасыздар өзүңүздөр, последний турнирин көрдүңүзбү? Чоң деңгээлде өтүп келе жатат да. БФ ал мурдатан бери эле өтө мощный. Да, местасы бар өзүнүн. Жаш спортсмендерге мен айтарым только мэйнетти кылыш керек, калыкпай. Көбүрөөк мушташыш керек, турнирлерге көбүрөөк чыгыш керек. Жөн эле тренировка кылып эле өмүрүн өткөзүш керек. Даярданды чыгыш керек. Главный көчөдө мушташпай, ошо залдын ичинде калыш керек. Ошо жаштарга айтарым. Дал ушундай урматтуу жалпы көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыздын белгилүү мушкери көптөгөн уюмдарда беттештик алып барып, ошол менен катар Кыргызстандын желегин чыктырды да, Кыргызстандын ичинде дагы деңгээлди көтөрүп желбирет келе жаткан Кыргыздын сыймыктуу уулдардын бири Азиз Келимбеков болду. Сага чоң рахмат. Салам алейкум, сиздерге да чоң рахмат. Спорттук беттештериңе, спорттук жолуңа жалпы эле жашоо ийгиликтерин каалайбыз. Өзүбүз биз ишенебиз. Сиз ушул океандар жагындагы ар бир спортсмендин кыялы, максаты, мечтасы болуп аткан UFC'де көрөбүз деп коебуз. Иншалла, сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик.